Нарын Байетов унаа жолунда Honda Odyssey унаасы оодарылып кетип 3 жашар кыз мерт кетти. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы билдирди. Аталган жолдун 70-80 чакырымында Honda Odyssey үлгүсүндөгү унаа оодарылып кеткен. Унаанын ичинде жалпы 5 адам болгон. Алардын арасындагы 3 жаштагы кыз каза болду. Унаанын айдоочусу Актала райондук аймактык ооруканасына, калган 3 адам Нарын облустук бириктирилген ооруканасына жаткырылды. Мурунку президент Алмазбек Атамбаев мамлекеттик күзөт кызматынан кол жууду. Бул тууралуу Кыргызстандын Улуу Британиядагы элчиси Эдил Байсалов Twitter социалдык тармагына жазды. Айтымында күзөт кызматын бүгүн саат 4:30да алынды. Буга чейин Алмазбек Атамбаев аны камоого келгендерге каршылык көрсөтөм деген. Эске салсак, Алмазбек Атамбаевди экс-президент макамынан ажыратышты. Чечим кечээ 27-июнда Жогорку кеңештин отурумунда кабыл алынды. 103 депутат макул деген добуш берди. 6 эл өкүлү каршы болду. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кайтаруудагы күзөт кызматкерлеринин алынып салынганы тууралуу маалыматты ырастаган жок. Азыркы учурда экс-президентти кайтарууда камсыз болгон күзөт кызматкерлеринин саны мурдагыдай эле. УКМК экс-президенттин коопсуздугу үчүн зарыл болгон учурда күзөт кызматкерлерин дагы кошумча күчтө берүүгө даяр, деди УКМКнын басма сөз катчысы Рахат Сулайманов. Буга чейин Атамбаевди колдогон КСДП партиясынын мүчөсү Алга Кылычев мурдагы президенттин Койташтагы үйүнөн мамлекеттик күзөт кызматкерлери кетип калганын билдирген. Айрым маалымат булактар Атамбаевдин резиденциясын түндө 60ка чукул киши кайтарганын маалымдады. Алардын арасында атчандар да бар экени кабарланды. Кремль Алмазбек Атамбаевдин экс-президент макамынан ажыратылышын Кыргызстандын ички маселеси деп эсептейт. Бул тууралуу Россия лидеринин маалымат катчысы Дмитрий Песков журналисттерге билдиргенин РИА Новости жазды. Бул ар бир өлкөнүн өзүнүн ички маселеси. Мындай иштерге кийлигишүүгө биздин эч кандай акыбыз жок, деди Песков. Ал эми экс макамынан ажыратуу кадамы канчалык туура же туура эмес болгону тууралуу суроого сын айтууга болбойт. Себеби ар бир өлкөнүн өзүнүн практикасы бар деп жооп берди. Шымкентте митингге чыккандар Нур Отан партиясынын филиалынын алдына келип, уюмдун желегин жулуп салышты. Бул тууралуу Спутник Казакстан жазды. Партиянын маалымат кызматынын жетекчиси Максим Споткайдын айтымында желекти жулуп салгандарга карата арыз жазылбайт. Шымкенттеги филиал учурда штаттык режимде иштеп жатат. Митингге ким чыкканын, деги эле ушул суроого байланыштуу маселени тийиштүү органдар карасын. Учурда ал адамдар филиалда жок. Эгер мыйзам бузулган болсо, укук коргоочулар иш алып барсын, деди Споткай. Шейшемби күнү Нур Отан партиясынын Шымкенттеги филиалына эл топтолгон. Алар арыстагы жарылуудан кийин компенсация төлөп, үй менен камсыз кылууну талап кылышкан. Жарандар Бекжан Ири рыногу менен Акмешит Борбордук мечитине жакын трассаны буушкан. Алар Түркистан менен Шымкенттин акимдеринин сыртка чыгып эл менен жолугушуусун талап кылышкан. Шымкент шаарынын башчысы Габидулла Абдырахимов менен Түркистан облусунун акими Умирзак Шукеев эл алдына чыкканда жарандар арыстагы жарылуудан кийин үйлөрүнө баргылары келбей жатканын, себеби радиация коркунучтуу экенин билдиришкен. Ошондой эле компенсация төлөөнү талап кылышкан. Жогорку кеңештин Кыргызстан фракциясынын депутаты Урматбек Самаев парламенттин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин төрагасынын орун басары болуп шайланды. Ага 86 депутат макул деген добушун берди. Комитеттин төрайымы Атамекен фракциясынын депутаты Наталья Никитенко Самаевдин талапкерлиги 25-июнда көрсөтүлгөн. Анын ысымы буга чейин Токмокто кыргыз-казак чек арасындагы аткезчиликке байланыштуу чуулган окуяда аталган. Самаевдин фракциялашы Канатбек Исаев ал уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү эмес деп билдирген. 28-30 июнга белгиленген Көл Фест музыка фестивалына Европадан, Азиядан, Борбор Азиядан жана Кыргызстандан музыкалык топтор, диджейлер катышат. Жергиликтүү ыктыярчылар уюштуруп жаткан фестивалда европалык жана Борбор Азиялык музыканттардын шоусу, йога менен машыгуу, би жана башка иш-чаралар уюштурулат. Кийиз буюмдарынын мастер-классы да көрсөтүлмөкчү. Сүрөтчүлөрдүн эмгектеринен турган инсталляциялар да коюлат. Көл Фест деп аталган эл аралык музыка фестивалы биринчи ирет өтмөкчү.